Бейиш аялдарынын мырзайымы Фатима бинт Мухаммад. Атасынан башка Фатимадай фазилеттүү адам көрбөдүм. Момундардын энеси Айша Аллах андан ыраазы болсун. Күндөрдүн биринде Курайш капырлары Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды Каабанын жанында намаз окуп жатканын көрүп калышат. Ал учурда аны капырлардын зарынан сактаган абасы Абу Талиб каза болуп калган эле. Ошондо Аллахтын душманы Абу Жахил досторуна карап, ким паланчанын төөсүнүн ичеги карынын алып келип, Мухаммад сажда кылганда далысына коюп кое алат деп сурайт. Кылмышкер Укба ибн Абу Муайт барып аны алып келет да Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Роббисине сажда кылганда жанагы ичеги карынды анын далысына коюп коет. Ошол учурда жашы 10го жете элек кичинекей кыздын Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга карап чуркап келе жатканын көрүшөт. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга келип, кичинекей колдору менен анын далысындагы ичеги карынды алат. Андан кийин ал жер бетиндеги ханышалардын бири сыяктуу Абу Жахил жана анын досторуна карап, балалык үндөрү менен аларды тилдеп, аларга ачууланат. Абу Жахил жана анын жанындагылар бул кыздын эр жүрөктүүлүгүнө таң калышат. Бул эр жүрөк баатыр кыз Мухаммад алейхиссаламдын кызы Фатима эле. Фатиманын тарыхын окуган адам атасы Мухаммад алейхиссаламды канчалык деңгээлде жакшы көргөндүгүн байкай алат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам да аны өзгөчө жакшы көрөр эле. Эгер Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам үйүндө отурганда кызы келип калса, ордунан тура калып учурашып, чекесинен жыттап, аны өзүнүн ордуна отургузар эле. Ошондой эле ал да атасын ошондой тосуп алчу. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өлүм төшөгүндө жатканда анын сүйүктүү кызы Фатима кирип келет. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын оорусун катуулугунанбы же сүйүктүү кызын тура калып тосуп алып чекесинен жыттаганга толук күчү жетпей калганын сезип калганынанбы, айтор бул ирет ал сүйүктүү кызын туруп тосуп ала албай калды. Ал эми кыздарын кемсинтип, аларга өтө жаман мамиле кылган аталарга таң калгандан башка эч нерсе дей албайсың. Ошондой эле кыздуу болгун деп сүйүнчүлөгөндө чекеси тырышкандар Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүктүү кызы Фатимага кылган мамилесин окушкан эмес. Момундардын энеси Айша энебиз мындай дейт: бир жолу Фатима атасынын басканындай басып келип кирди эле пайгамбар ага «Кош келдиң, кызым» деп аны оң жагына отургузду же сол жагына. Андан кийин ал атасы анын кулагына бир нерсени айтты эле ал ыйлап кирди. Мен андан «Эмне ыйлап жатасың?» деп сурадым. Андан кийин ал атасы анын кулагына дагы бир нерселерди айтканда ал күлүп калды. Мен кубаныч менен кайгы бүгүнкүдөй бири-бирине жакын болгонун көрө эле келем, дедим да андан атасы эмне дегенин сураганымда ал мындай деп жооп берди: атам тирүү турганда бул сырын эч кимге айта албаймын. Аллахтын элчиси алейхиссалам каза болгондон кийин мен андан ушул суроону кайра сураганымда ал мындайча жооп берди. Ал мага мындай деп айтты: Жебрейил ар жылы мага Куранды бир жолу кайталатат эле. Ал эми бул жылы 2 жолу кайталатты. Мен мындан ажалымдын жакындап калганын байкап турамын. Менин артымдан үй бүлөмдөн биринчи сен барасың. Мен буларды укканда ыйладым. Ал кайра мындай деди: сен бейиштеги аялдардын мырзайымы болгонго ыраазы эмессиңби? Мен муну укканда күлгөн элем. Фатиманын Аллах андан ыраазы болсун баатырдыгы жана улуулугун жазуу бул китептеги саналуу барактары жетпейт. Чынында бул Хашими мырзайымдын улуулугу жөн жерден болгон эмес. Биз анын Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кызы экенин жакшы билебиз. Бирок ошондой эле ал тарыхтагы эң улуу аялдын да кызы. Баарынан мурда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгына ыйман келтирген бул улуу аял ким болгон? Жебрейил периште Аллах Тааладан түз алып келип, ага күйөөсү Мухаммад алейхиссалам аркылуу кандай кабар жеткирген? Кийинкиси
Аллах Таалага толук боюн сунган аялдын үлгүсү Хадижа бинт Хувайлид. О Хадижа, бул Жебрейил, ал сага Аллахтын саламын айтып жатат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Оор сыноо учуру эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын көздөрүнө жаш толуп, Бадыр казатында мусулмандардын туткунуна түшүп калган бир тууганын чыгаруу үчүн Курайштардан бир кишинин алып келген шурусун кармап отурат эле. Бул шуру Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга кереметтүү бир аялды эсине салды. Бул шуру анын жүрөгүнө эң жакын, эң кадырлуу болгон бир инсандыкы эле. Бул шуру Меккенин бийик тоосуна чыгып, Хира үңкүрүндө олтурганда ага тамак ашын, суусун берип, андан кийин аны жалгыздыгына тынч таштап келе берчү бир аялга таандык эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам шуруну колуна кармап, Жебрейил периште биринчи вахый алып түшкөндө коркуп келип жатып калганда, аны тынчтандырып желегин жапкан бир аялды эстеп турду. Ал шуру ага Меккенин капырлары аны көчөдө шылдыңдап жаткан күндөрдө биринчи болуп ыйман келтирип, аны түшүнүп турган аялды эстетип жатты. Анын жылуу жүрөгүнөн аёлук, бейпилдик жана сүйүү тапкан эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам чейрек кылым аралыгында анын бир да жолу бийик үн менен сүйлөгөнүн уккан эмес эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам шуруну кармап олтуруп, жетимдиктин оор жылдарын жакшы күндөргө өзгөрткөн аялды эстеп, берекелүү көздөрүнөн жаштар куюлуп жатты. Ал мында көп жылдар мурда кызы Зейнепке берген сүйүктүү жары Хадижа бинт Хувайлиддин шурусу эле. Бадыр казатынан кийин мусулмандардын туткунуна Зейнептин күйөөсү Абу ал-Ас ибн Раби ал учурда исламды кабыл кыла эле түшүп калган. Жубайы Зейнеп Меккеде эле. Меккеликтер мусулмандардан жеңилип баргандан кийин Мединадагы мусулмандарга туткунга түшүп калгандарды куткарып алуу үчүн мал-мүлк жиберишет. Ошондо Зейнеп да күйөөсүн куткаруу үчүн апасынан калган шуруну жиберет. Бул шуруну Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам көрүп калып, катуу таасирленип, аны туткунга алган сахабаларына кайрылып: "Эгер силер анын ордуна төлөй албай эле кое берип, анын буюмун өзүнө кайра кайтарып берип кое алсаңар, анда ошондой эле кылгыла" деп айткан. Ошондо сахабалар пайгамбар алейхиссаламдын өтүнүчүн аткарып, аны кое беришип, буюмун да өзүнө кайтарып беришет. Хадижа, Аллах андан ыраазы болсун, ислам үммөтүнө кадыр-барк алып келген улуу мусулман аял болгон. Анын Мухаммад алейхиссаламдын динин жайылтуудагы орду эң негизги жана зарыл болгон. Бул исламда аялдарды кемсинтип, аларды барктабагандарга жооп болот. Алар же Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын жана тарых окуяларын жакшы окуган эмес, же аят хадистерди туура эмес түшүнүп алышкан. Чынында Аллах Таала бул диндин жеңишке жетүүсү үчүн биринчи бир аялды дайындап койду. Мына ошол аял Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга биринчи болуп ыйман келтирген адам. Бул динде Аллах жолунда биринчи шейит да аял болгон. Кээде ар бир улуу эркектин артында бир аял болот деген сөздү угуп калып жүрөбүз. Бир эле эркектин эмес, балким бир үммөттүн артында аялдар бар деп айтсак да туура болот. Мен ислам үммөтүнүн улуу аялдарынын жана жалпы эле жер бетиндеги улуу аялдардын тарыхын окуп чыкканымда, бул үммөттүн бутуна туруусу бир аялга байланыштуу болуп, Аллах Таала ошол үммөттү бир аялдын себеби менен тирилткенин байкадым. Момундардын энеси Хадижа бинт Хувайлид исламды башынан эле бекем чеп сыяктуу коргоп келген. Аллах Таала Хира үңкүрүндө Мухаммад алейхиссаламга аманөткөй Жебрейилди жибергенде, пайгамбарыбыз алейхиссалам аны биринчи жолу көрүп, коркуп, үйүнө шашып келет. Аны ишенимдүү аялы Хадижа тосуп алып, анын айткандарынын баарын уккандан кийин аяоо жана жайбаракат үнү менен күйөөсүнө мындай дейт: "Сүйүнчү, Аллахка ант болсун, Аллах сени эч качан уят кылбайт.
Анткени сен дайыма тууган уругуң менен карым-катнашта болосуң, чын сүйлөйсүң, алсыздарга жардам бересиң, меймандоссуң жана ошондой эле тагдырдын татаалдыгына туш болгондорго жардам бересиң. Андан кийин бул улуу баатыр аял Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен абасынын уулу Варака ибн Науфалга барат. Ал ошол учурда Иса алейхиссаламдын динин туура тутунгандардын эң акыркыларынан эле. Хадижа энебиз ага мындай дейт: "О абамдын уулу, агаңдын уулунун айткандарына кулак салып көр." Варака пайгамбар алейхиссаламдан сурайт: "О агамдын уулу, эмне дейсиң?" Пайгамбар алейхиссалам ага көргөн билгендеринин баарын айтып берет. Анда Варака айтат: "Бул Аллахтын Мусага түшүргөн периштеси. Аттейин, сенин коомуң сени кууп чыгарганда мен да жаш болгонумда кана. Ошондо анын сени коомуң кууп чыгарат деген сөзүнө таң калып, алар мени чыгарышабы деп сурайт. Варака: "Ооба, сен алып келгендей пайгамбарлыкты алып келгендерге ар дайым душмандык кылынган. Эгер мен ошол күнгө чейин жашап калсам, анда колумдан келишинче жардам беремин" деп жооп берет. Мына ошондо Хадижа энебиз анын чакырыгына биринчи болуп жооп берип, аны кабыл кылган жана колунан келген бардык жардамын көрсөткөн. Бул улуу аял исламдын биринчи көз ирмемдеринен баштап эле Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды колдоп келген. Ар дайым анын жанында болуп, болгон жардамын көрсөтүп, анын динин жайылтуу үчүн жанын жана малын да сарптаган. Меккеликтерден жаман сөз угуп келип кайгырып калганда, ага көңүл айтып, жошутуп, ага күч берип турган. Меккеликтер Мухаммадтын уруусун, алардын коргоочусу Абу Талипти кошуп Тоо капчыгайына сүргүнгө айдап, алар менен аласа бересесин токтотуп коюшканда, ошол оор абалдарда да күйөөсүн жалгыз таштап койгон эмес. Тиешеси жок болсо да, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен капчыгайга бирге кирип, жашы өтүп калса да, ачарчылыкка жана катаал шарттарга чыдап жүргөн. Бул баатыр аял ал жерде кол кошуруп отурган эмес, ал бир тууганынын баласы Хаким ибн Хазм аркылуу мусулмандарга тамак киргиздирип турган. Курчоодо 3 жыл тургандан кийин Хадижа энебиз 3 жылдык курчоодогу катаал шарттардан жана ачкачылыктан кыйналып, 65 жашында катуу ооруп калып, бул кереметтүү баатыр аял рухун жаратуучусуна тапшырат. Бул окуя мусулмандар Меккеден Мединага көчө электен 3 жыл мурда болгон эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам анын өлүмүнө катуу кайгырып, өз колдору менен жерге берген. Ал ислам динин жана Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды коргоп, бул дин сиз экөөбүзгө жеңил жол менен жетип келүүсү үчүн ден соолугун курман кылды. Аллах андан ыраазы болсун. Ал жөнүндө имам Захаби мындай дейт: "Ал акылдуу, улуу, диндар, пакиза, асылзат жана бейиш элинен болгон. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны момундардын башка энелеринен артык көрүп, мактап турчу эле. Аны өтө көп мактагандыктан Айша энебиз мындай деген: Аллахтын элчиси Хадижаны көп эскергендиктен мен ага кызгангандай башка аялдарга кызганган эмесмин." Имам Бухари жана имам Муслимдин сахих хадис жыйнактарында төмөнкү хадисти алып келишкен. Жебрейил периште пайгамбарга келип айтты: "О Аллахтын элчиси, Хадижа келип калды. Жанында идиш бар. Анда идиште нанга сүйкөп жечү татымал, тамак же суу бар. Ал сага келгенде ага Роббисинин саламын жеткир жана менден да салам айт. Жана анын бейиштеги ызы-чуусу жана чар-чоосу жок берметтен болгон үйүн сүйүнчүлөп кой." Имам Ас-Сухайли айтат: Хадижа энебиз ыйманга биринчи болуп кирип, күйөөсүнө бир да жолу үнүн бийик кылып сүйлөбөй жана аны бир да жолу чарчатып тажатпагандыгы үчүн ал бейиштеги ызы-чуусу жана чар-чоосу жок оймолуу берметтен болгон үй менен сүйүнчүлөнгөн. Эми Хадижа энебизден башка энебизге өтөлү. Ислам үммөтүнүн тарыхындагы эң илимдүү аял, кезектеги улуу инсан,